О, канатчик. Кынайсың? 3 күн өттү. Такырды силерден кабар жок го дагы. Там бүгүн өзү чайга чакырам деп атканмын. Мен да акчамды берсеңиз жакшы болот эле. Атам акчамды сурап атат. Мен башкаларды биле албаймын. Канча болсо ошончонун баарын бергин. Мен пайызды токтото албайм. Жана аны сактаганды үйрөнүшүбүз керек. Мына ушуну билбейбиз. Балким ич ак жууганга жыл 200 миң сом болот да. Бир адамды көмүш үчүн. Анын балдарынын ботинкасы жок жүрөт. Кылган иши акча да табат, и рахат алып келет да. Ошол жашоо. Мисалы негизи бул максаты болсо жаштар өздөрүнүн каржы сабаттуулугун, дараметин жоготуу боюнча бир шыктануу алуусуна бир түрткү берүү болчу. Буюрса ал максатка жеттик деп ойлойм. Анткени ар бирибиз эле баягы анализ кылбай эле көптөгөн баягы чыгымдарды кетире беребиз да. Максатсыз кетире беребиз. Мындан кийин ойлойм, ушул көргөн студенттер, окуучулар өздөрүнүн дагы жашоосунда дагы каржыларын эсептеп баштайт. Жана ошондой эле коомдогу биз жалпы шаардык бюджет болобу же республикалык бюджетке дагы өздөрүнүн кайдыгерлерин жоюп активдүү катыша баштайт деп ойлойм. Карызы жок, кыргыз жок деген кино тасманы көрүп чыктык. Бул кино тасма бизге таасир калтырганы бул өзүбүздүн бюджетибизди кантип түзүп, акчаларды жөн эле корото бербестен өзүңө керектүү нерселерге жумшаш керектигин билдим. Ошону менен бирге эле бир нерсе аларда жөн эле керексиз нерсени албай, сага эң биринчи кайсы нерсе керек болот атса, ошол нерсени алып, андан кийинки акчаларыңды башка нерселерге жумшаганды үйрөндүм.